Аэропорттун ичинде duty free иштеймин. Аэропорттун ичинде саат сатамын. Rolex, Cartier деген аябай кымбат сааттарды. Кийим сатуу кандай экен? Биринчи кыйын болду аябай. Түшүнгөн эмесмин чын айтсамчы. Мага келип тии чоң размер керек, кичинекей размер керек. Анан мага ак керек болчу дегенде бунун агында түрү бар экен. Акча берсең даже түнөө камас алыш мүмкүн. Ошол байланыштуу мындай жактан акча эч нерсени кылбаш керек. Жумуш издеп атканда өзүңдү неме сезесиң да, мындай эч кимге кереги жоксуң, мындайча айтканда дүйнөдө эң мындай жашоодо мындайча айтканда неудачник катары сезчүмүн да. Бул эң ылдыйкы болуп эсептелет да. Жумуштун башталышы да, мына карьеранын лестницада. Ошол байланыштуу төртөөбүз болуп жашачу бир комнатада. Индус менен, пакистанец менен бир комнатада бир киши, төрт киши ошол бир эле кичинекей комнатаны алып чыктык. Саламатсыздарбы урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биз Катар өлкөсүнүн борбору болгон Доха шаарына келдик. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын коногу биздин мекендешибиз Нурсултан Айтматов болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Саламатсызбы? Саламатсыздар, жакшырбы? Нурсултан мырза, ден соолуктар, иштер жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, мекендештер долбоору Doğru Life Media YouTube каналы атайын Кыргызстандан келдик. Ушул биздин Катардагы Доха шаарында иштеп аткан мекендештердин ийгиликтери жөнүндө репортаж тартканы. Бүгүнкү биздин коногубуз, биздин мекендештер долбоорунун коногу сизсиз. Анан маегибизди баштасак. Нурсултан Айтматов 27 жашта, Таласта төрөлгөн. 7 жашында үй бүлөсү менен Бишкекке көчүп келишкен. 18 жашында аскерге барууну чечип, Жалалабадда аскердик кызмат өтөгөн. Армиядан келип көпчүлүк жаштар сыяктуу чет өлкөдөн иштеп келүүнү самап, апасынын сунушу менен англис жана түрк тилдерин үйрөнүп, чач тарачтык кесипти өздөштүргөн. Катардагы Hilton мейманканасынан жумуштап, Катарга кеткен. Мейманканада картарларды тосуп алып, алардын жүгүн бөлмөлөрүнө жеткирип иштеген. Айлыгы $350 болгону менен каарманга бул жумуш чоң мектеп болду. 8 ай иштеген соң Village Mallдогу Zara'нын менеджери менен жолугуп, түрк, орус тилдерин билерин айтып, Zara'да иштеп калган. Андан соң Costa Venezia круиздик кемесинде сатуу боюнча жумушка орношкон. Грецияда эс алып жүргөндө Qatar Airways компаниясында вакансияны көрүп калып, резюмесин да тапшырган. Ошол күндөн тарта Qatar Airways'те иштеп келет. Жумушунун арты менен 15 өлкөдө жана 30дан ашуун шаарларда болду. Нурсултандын окуясы кыялдар ишке аша турганын, кыялга жетүү үчүн ишенүү керектигин далилдейт. Анткени каарман бул жолдо көптөгөн сыноолор болду. Бирок мен эч качан багынган жокмун дейт. Биринчи эле суроо мындай болсун. Негизи эле кантип бул жакка келип калдыңыз? Анан өзүңүз Кыргызстандын кайсы жеринен болосуз? Менин атым Нурсултан Айтматов. Мен Таластан болом. Азыркы учурда мен 26тамын. Катарга келгениме уже 2 жыл болду. 2 жылдан бери Катарда иштеймин. Ага чейин Бишкекте 7-жашымдан бери Бишкекте өскөм. Таласта көп жашаган жокмун. Ошо анан Бишкекте жашадым. Бишкекте жашап 11-классты бүтүп, анан армияга кеттим. Армияга барып келип, анан Катарга келдим. Ошо азыр уже Катарда экинчи жолу келдим. Биринчи жолу келген болчумун Катарга. Ал убакта келгенде бөлөк жумушта иштечим. 1 жылда иштеп кетип, анан уже экинчи жолу уже Катарга кайра келдим. Катарга келдиң. Азыркы учурда кайсы жумуштар кылып атасыз? Азыркы учурда мен Qatar Airways деген компанияда иштеймин. Сиз билет окшойсуз, ал дүйнө жүзү боюнча эң жакшы жана эң мыкты авиакомпания болуп эсептелет. Жана аэропорт бар, Qatar Duty Free деген, Hamad International Airport деген. Ошол дүйнө жүзү боюнча тоже эң мыкты аэропорт болуп эсептелет да. Ол жакында эле алган болчу. Ошол байланыштуу мен ушул компанияда иштеймин. Эмне жумуш кыласыз аякта? Мен аэропорттун ичинде duty free иштеймин. Аэропорттун ичинде саат сатамын. Rolex, Cartier деген аябай кымбат сааттарды. Ошол жерде 2 жыл болду. Келдим, ошол жактан иштеп баштап, ошо дагы деле иштеп атам ошол жерде. Башында келгенде кыйынчылыктар болот да. Негизи бул жумушка орношуш үчүн кандайдыр бир кыйынчылыктар болду же кантип булар элдерди ушул жумушка кабыл алат экен? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Ал жөнүндө биринчи келгенде Катарга мен отелге келген болчумун. Hilton деген отель. Pearl островунун жанында жайгашкан. Ал жакта араба түртүп иштечим. Зарплатасы албетте аябай аз болчу. Зарплатасы $1300 болчу. Мен үчүн бул жерде жумушта акча табыш үчүн эмес, менин максатым бул жерде тажрыйба топтогон келген болчумун да. Английский тилим аябай начар болчу. Ошол убакта өзүмдү жакшылап улучшать этип, англисче сүйлөгөндө Катар деген өз өлкө кандай негизи, анткени араб өлкөлөрү жөнүндө аябай оккан болчук, бирок
вообще мындайча айтканда көргөн эмес болчумун да. Анан ошого байланыштуу кой тапшырайын, кой иштеп көрөйүн, аракет кылып көрөйүн, үйрөнөйүн деп туруп келип туруп анан ошо иштеп баштадым. Ошол компанияда 7-8 айда иштедим примерно. Маегибиздин уланысында биз азыр ошо сиз башында келип Дохадан баштаган жумушуңуз жөнүндө айта кетсеңиз. Макул. Ошол өзүм айтканда буга чейин Хилтонда иштеп аткан болчумун. Ошондо иштеп, анан жумуш издеп атып, ушул жакка келген болчумун, резюме жазап туруп. Анан как раз бул жерде бир Венгриядагы кыз жаш иштечи болчу, менеджер болчу. Ошо менен сөйлөшүп тапшырган болчумун. Тапшырсам, хорошо, сен аябай эме экенсиң, интервьюга кел, интервьюдөн өтүп, иштеп баштасаң болот деп интервью өттүм. 2-3 жол интервью болду. Өткөндөн кийин анан уже бияка келип иштеп баштадым. Ошол өзүңөр билгендей бул компания аябай чоң. Zara деп бул компанияны Испаниядан чыгат. Анан ошо келип жумушка эртең менен саат 8-де келчик. 8-де келип ошо мооларды түздөйбүз, кийимдердин, рубашкаларды түздөйбүз. Размерин сурайт, чоң, кичинекейин десе ошону алып келип дайындап беребиз. Элдер кийип, кайра тура эмес кылып койсо оңдойбуз. Анан особенно арабтар келгенде аларга отдельно эме кылабыз, түздөп, дайындап, мындай вид болуш үчүн. Ошону келип иштеп, 3 айда иштедим ушул жерде, 3-4 айда иштедим. Айык майына келгенде, конечно, отельге караганда жакшы эле төлөчү. Менин оюмча бул эң биринчи жолу жумушумдун бири болчу. Именно в сфере продаж мындайча айтканда аябай жаккан болчу. Униформасы бар, отдельно өзү колсонун, анан кийимдери дагы качествосы сонун негизи мындай карагандачы. Кийим сатуу кандай экен? Биринчи кыйын болду аябай, түшүнгөн эмесмин чын айтсамчы. Мага келип тии чоң размер керек, кичинекей размер керек. Анан мага ак керек болчу дегенде бунун агында түрү бар экен. Ошосун карап түшүнбөй, анан шашпай үйрөнүп неме кылдым, көрсөттүм. Азыр мен Дохага келдимби десем, бирок дизайн жагынан Венецияга окшошуп атат да. Бул торговый центр жөнүндө деле айта кетсеңиз. Ооба. Бул негизи Village Mall деп коет. Бул болсо мол недавно эле ачылган болчу. Молдордун арасынан, Катардын арасынан эң жакшы мол болуп эсептелинет да. Анткени өзүңөр көргөндө бул жакта эме бар. Венециядагыдай суу менен, кайык менен жүрүшөт. Кайык менен, жан келгенден баардыгын ушул жакка алып келип көрсөтүп, кичине болсо да Венецияда экен деп аябай суктанышат. Көптөр жакшы көрөт туристтер, ушул жакка көп келишет. Мырза, маегибиздин уланысында шейхтердин мындайча айтканда көңүл ачуучу кайыгына түштүк да. Азыр Дохадабыз. Анан мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле буякка келгенде кыйынчылыктар болот да. Анан кыйынчылыктарды жеңип өтүп, өзүңүз мындай кыялданган максатыңызга жеттиңизби? Анан келечектеги максаттарыңыз кандай? Биринчи келгенде аэропортко киргенде кичине аябай кыйын болгон. Эмне дегенде ал жакта таңкы смена бар экен, түшкү смена, кечки смена, ошентип 3 күн алмашып турат. 2 күндөн 6 күн болот, ошондо анан 2 күн эс алчык. Көбүнчө туруп иштейсиң ал жакта, отурган болбойт, телефон колдонсо болбойт, ошого байланыштуу аябай түшүнбөстүк болгон болчу да. Аңчы да аябай жакшы сүйлөчүм. Бирок ошого карабастан алдыга карай умтулуп, аңчы өйрөнүп иштеп баштаган болчумун да. Бирок кыйынчылык болгон, конечно. Ар бир жакта ушундай кыйынчылыктар болот го. Келечектеги пландарыңыз кандай? Келечекте план аны бир гана Кудай билет, мындайча айтканда. Биз пландайбыз, Кудай өзү распоряжаться деген сөз бар. Буюрса эми, конечно, эң башкысы үй алыш керек, машина алыш керек дегендей, анан кийин күндө жүзүн кыдырганга аракет кылып атабыз. Анткени уже канча, уже 13 өлкөнү көрүп койдум. Будан дагы чоң-чоң өлкөлөрдү көрүп, элдер барбаган жакка барып, алардын тарыхый маалыматтарын көрүп, жашоосу кандай экен, элдер кандай жашайт, ошонун баарын көргөнгө кыялдарым болуп эсептелет. Ошону акырын аракет кылып атабыз, кичине-кичинеден болсо дагы саякаттап мындайча айтканда. Жакшы. Негизи эле Катарда, Дохада айлык маянасы кандай? Бул жакта медицинасы кандай? Камсыздоо кандай? Орточо айлык маяналары кандай? Неме именно медицина боюнча аябай жакшы. Дайыма келгенде тозуп алат, келгенде ID карта көрсөтөсүң, анан полностью карап обследование кылат. Мындайча айтканда эч кыйынчылык жок. Очередь деле көп эмес. Очередке туруш үчүн бекер деп айта албайбыз. Бекер бул Катар өзүнүн элдерине может быть да, бирок биз үчүн бир какой-то айык эме маяна бар, акча ошончо эле берет. Кээде кээ бир компания мисалы алар эме предоставлять этет да, эме иншуранс, мындайча айтканда страховка. То есть эгер сенде страховка болсо, любой эмеге барасың, ооруканага, ал жактан көрсөтөсүң, бүт страховка төлөп берет. Операция болсо операцияга, жана эмеге дары-дармектерге. Болгону бир эле нерсеге бул тишке кээ бир компаниялар предоставлять этпейт да эмнегедир. Эгер эми Катарвесте болгону бортпроводник болуп иштесең эле предоставлять этет, а так бөлөк компания мисалы мага андай иншуранс бербейт да, страховка именно тишке. Калган жактан беришет.
айлык майына айлык майына ал бүт нерседен немеден зависит этет, мындайча айтканда. Адам кайсыл немеден иштейт да. Мисалы официанттан баштасак, эң башкысы ал $500 башташат примерно. $500 болсо, аяк майнасы, жол киреси, тамак ашы, жатаканасы полностью компания өздөрү предоставлять этет да. Примерно эме зарплата. Биякта бул жакта мисалы отелдин ресепшн же старший ресепшн, аэропортто мисалы иштешет, бизде самолетто иштешет. Алардын зарплатасы эми точно айта албайм, бирок примерно $1000 өйдө болот да дайыма элечи. Жатаканадан тышкары, бүт нерседен тышкары бир $1000 өйдө эме сактаса болот да, өзүңүз көргөндөй. Биз билгенде бул жерде биздин элчилигибиз бар, консулдук бар. Анан биякта Кыргызстан менен түз аба каттамы жок экен да. Анан сиздер кантип Кыргызстанга барып келесиңер? Андан сырткары элчиликтен кандай жардам болот сиздерге? Ал жөнүндө менде недавно эме окуя болгон болчу, мен паспортумдун немеси страницасы толуп калган болчу. Анан эмеге барган болчумун, биздин посолго барганбыз. Барсак сразу эле айтты, эч кыйынчылык жок, ушул жакта иштей бергиле, 1-2 жума ичинде даяр болот деди. 2 жумага жетпей эле паспортты жаңы алып келип берди. Эч кыйынчылык жок болгон жок, болгону өзүнүн акысын төлөдүк, паспорттун эмесин баасын болду. Авиакаттам ачса аябай жакшы болот эле негизи кыргыздарга. Көбүнчө бизде аэропортто көп кыргыздар иштешет. Самолет менен аэропорттун ичинде, duty-free'де прямой ачса, сразу эле прямой бизге учуп барсак жакшы болот эле. Көп Катарда адамдар да айтат, жашагандар, биз силердин өлкөңөрдү аябай жакшы көрөбүз. Казакстанда мисалы бар, Казакстанды көп деле мындай эме көрбөйт да, потому что салыштырганда Кыргызстан более так красивый болуп эсептелет да. Чоң абарайы сонун, тоолору чоң. Анан ошолор көрүп, типа бул Кыргызстанбы депчи. Бир Кыргызстандан бир эле катарист барса, уже болду, жарым катаристтердин баарды билет да, потому что бул эме боюнча кетет да. Бирим менен сүйлөшүп, уже кетет да, микрофон. Рекомендация берип. Азыркы учурда мисалы үчүн биздин ушул Катарда 500-600 жарандар бар экен. Кыргыздардын интимагы кандай? Жолугуп турасыңарбы? Жакшы суроо. Ал боюнча кыргызстандыктар где-то бир 700 кишидей бар, 700-800дей. Бирок көбүнчөсү кыздар болуп эсептелет. Мен калп айтпасам 400-500дөй кыздар. Калгандары балдар. Биз бир аз кичине азыракпыз. Ошондой болсо да биз ар бир айда жолугуп турабыз. Футбол болуп турат. Жума сайын волейбол коюшат. Волейболдо кыздар, балдар болуп аралашып чогуу ойношобуз. Футболду жалаң балдар гана ойнойбуз. Арабтар менен чогуу. Анан мисалы недавно эле День независимости болду Кыргызстандын эмеси боюнча. Ошол убакта кыргыздар болуп чогулдук. 100дөй чогулду. 100дөй адам болуп чогулуп, отель сымат этип, отелдин ичинде тоже чогуу эме майрамдадык. Эгемендик күнү. Дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдө Кыргызстан жөнүндө маалымат билбейт да. Анан кайсы жерге барбасак деле Кыргызстанды Казакстан менен салыштырат, ушинтип эле Кыргызстан каякта депчи. Бияктагы арабтардын кыргыздарга болгон мамилеси кандай? Анан Кыргызстан жөнүндө билишеби? Кыргызстан жөнүндө чын айтсам көптөр билбейт. Аябай деле билбейт. Кыргызстан десең бул кай жакта дейт, же Казакстан деп болуп калат. Анан Казакстан десе почти 98-90% билишет Казакстан десең. Анан Казакстан бул Казакстан жанында десең, жакшы дейт. Анан Кыргызстан жанында дейбиз. Ошонтип айтышат көптөр. Арабтар кандай мамиле кылат сиздерге? Арабтар именно катаристер деп атасызбы же? Кыргыздарга. Катаристер аябай жакшы көрөт кыргыздарды. Анткени кыргыздар мусулман экен билет, казактар да жакшы көрөт. Көбүнчө Кыргызстан десең, жакшы деп билишет да. Анткени биринчиден биз мусулманбыз, экинчиден биз койдун этин жакшы жейбиз. Анан биздин эме өлкөбүздө чоң тоолор бар. Суулар тоолордун астынан чыкканда, тоолордун жанынан чыкканда көрүп суктанышат да. Чын эле силерден доо чыгабы, силер жашаган жериңер бейиш турбайбы деп мындай аябай суктанышат да. Баргысы келишет. Бирок из-за того, что бизде прямой флайт жок болгон үчүн, самолет жок болгон үчүн көп неме болбойт да. Виза алып эме кылганда. Эгер ачып калса, конечно, көп келишет арабтар. Мисалы үчүн биз уккандан ушуну казактарга, өзбектерге, тажиктарга без виза бул жак, Азыркы учурда без виза. Биз эле виза алып келебиз, Болгон кыргыздар азыркы учурда. Эгерде виза жок болсо, анда жеңилдик болуп, көп эле келип кетмек экен, карым-катыш болуп. Мындай суроо бергим келип турат да. Азыр биздин өлкөбүздө жаштар жаңы муун чоңоюп атат. Ошо жаштардын чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүктөрү чоң да, илгери жок болчу. Ошол чет өлкөгө чыгам деген жаштарга ошол иштейм,
билим алам деген жаштарга, анан биякта келип ушу эмгектенем деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Алар эмнени билиш керек ушул жакка келиш үчүн? Туура айтасыз. Ал үчүн эң биринчи бул албетте англис тили билиш керек. Англис тили билбесең бул жакка келсең деле жумуш табыш кыйын болот. Анткени англис тили жок, мындайча айтканда сүйлөшүү кыйын, сүйлөшө албайсың албетте. Арабча билсең деле, бирок англисче билбесең жумушка кириш аябай кыйын. Экинчиден бул жакка келе турган болсо, албетте англис тилин үйрөнүп, жакшылап кичине болсо да түшүнө турган, анан өзүң сүйлөй турган мааниңди түшүнүп алсаң, келсең болот. Келгенден кийин анан, конечно, зарплатасы азыраак, мындайча айтканда $500 болот. Бирок ошондо болсо да именно акча үчүн эмес, чынындайча айтканда опыт алганга, тажрыйба алып, именно английский улучшать этем, адамды көрөм, эл жерди көрөм, Катар кандай экен. Для первого опыта болот, конечно, эч кыйынчылык жок. Официант болуу, бартендер, ушундай начало жумушта иштесе болот, эч кыйынчылык жок. Биз азыр өлкөбүздө ушул коррупция менен күрөшүп келип атабыз да. Акыркы 4 жылда. Анан азыркы учурда бул Катарда кандай экен? Коррупция кандай экен? Негизи эле барбы экен? Анан мыйзамдары кандай биякта? Мындайча айтканда, Катарда коррупция жок деп айта алам, 99%. Анткени бир да жолу көргөн эмесмин. Акча берсең деле албайт. Акча берсең даже түрмөгө камап салышы мүмкүн. Ошого байланыштуу мындай жактан акча эч нерсени кылбаш керек. Өзүнүн закону бар, закон менен жашаш керек. Мисалы тамеки чеге турган өзүнүн отдельный местосы ошол жерде чегиш керек. Же болбосо мисалы катарист менен өздөрү гулайт эште көчөдө басып жүрсө, мисалы аны сүрөткө тартып алсаң, көрүп калса, эме болуп калса, соттоп да салыш мүмкүн да. Ошол үчүн сүрөткө тартыштан мурун сураш керек, же болбосо алар кеткенден кийин отдельно тартып түшүш керек да. Анан особенно кыздар мындай ачык кийинбеш керек да, көбүнчөсүчү. Ачык кийинсең молого деле киргизбей коет да, мындайча айтканда шортачан кийсең, буттан денени ылдый көрсөтсө, то есть киргизбейт да. Анткени строго аябай. Мындай суроо бергим келип турат да. Катар өлкөсү өзү негизи мына сиз таластык экенсиз, Таластан кичинекей экен да, территориясы боюнчачы. Анан кантип булар ушундай деңгээлге, ушундай ийгиликке, ушундай экономиялык ийгиликке жетишти? Бул аябай эле оңой суроо. Анткени Катарда биринчиден мен айткандай коррупция кылбайт, экинчиден строго, мындай таныш менен жумушка кирсе болбойт, аябай кыйын. Эгер сенин өзүңдүн тажрыйбаң болсо, өзүң англисче жакшы билсең, кичине шустур болсоң, жумушка кирип кетсең болот да. Анан үчүнчүдөн булардын өзүнүн компаниясы бар. Өзүңөр билгендей Катарвейс, то есть мындайча айтканда дүйнө жүзүнүн чоң профит болуп эсептелет, аябай эле көп акча алып келет. Төртүнчүдөн буларда өзүңүздөр көргөндөй азыр туристтик эми ачыла баштады. Буга чейин эч нерсе жок болчу, нефть, то есть мындайча айтканда нефть пайда болгондон кийин булар уже бүт тапкан акчанын баардыгын өзүнүн өлкөсүнө уже камтап баштады да. Мындайча айтканда лишний акчаны албай, мындайча айтканда же таныш-панышына, же туугандар менен бөлүшө албай, бүт акчаны өзүнүн шаарына улучшать эткен үчүн эме кылып атат, колдонуп атат да. Ошол себептен аябай өнүгүп атат. Мындай коррупцияны эч жерден көрбөйсүздөр бул жерден. Биз Катардан кандай тажрыйба алсак болот? Анан Кыргызстанга кандай колдонсок болот? Эмнелерди алып колдонсок болот? Мындайча айтканда, биринчиден бул, конечно, коррупция эгер жок болсо, коррупцияны алсак, буюрса өнүгөбүз. Немени үйрөнсө болот? Алардын алып жүргөнү, өзү менен, мындайча айтканда, эркектер өздөрүнчө отдельно жүрүшөт, кыздар өздөрүнчө. Мисалы даже больницага барсаң, отдельно, кыздарга отдельно, балдарга отдельно. Бирок кыздарга көбүрөөк мындай жакшы подход кылышат да, анткени бул деген аял заты да. Экинчиден, конечно, бул коррупция. Эң башкы нерсе коррупция. Коррупция жок болсо, биз по-любому өнүгөбүз буюрса. Азыр бизде деле ошол коррупция менен күрөшүп жүрүп, Кыргызстанда жолдор салынып атат. Ар кандай тармактарда ийгиликтер бар да. Келечекте Кыргызстанды кандай көрөсүз? Анан биз Кыргызстан көтөрүлүш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Кыргызстан өнүгүүнө мен ишенем, эмне болсо дагы. Кандай кыйынчылык болбосун Кыргызстан артында, элдер кандай жамандабасын, өзүбүз деле жамандап салабыз, бирок болбойт, мындайча айтканда, бул өзүбүздүн төрөлгөн жерибиз. Анан Кыргызстан эми болгону коррупцияны алып, өзү чын жүрөктөн иштеген, өзүбүздүн кылган жумушубузга 100% берсек, анан патриотизм бар болсо, биз өнүгөбүз. Анткени чет өлкөдө бизде жүрөктө патриотизм бар, бирок Кыргызстанда жүргөндө аны билбейт экенбиз. Анткени чет өлкөдө чыгып, кандай өлкөлөр бар, кандай бизде мисалы тоолор бар. Бул Катарда тоо жок, эч нерсе жок, сууда чыкпайт. Мындайча айтканда, биз өзүбүздүн даже суу ичип атканыбыз, бул крандан, бул таза суу, буларда андай жакта жок. Буларда бүт сууну сатып алыш керек. Ошол байланыштуу менин оюмча өсүп өнүгөбүз, эмне болсо да болгону ар бир жаран өзүнүн аркасынан кылган эме ишин билип туруп, жана жакшы жакка бурса, өзүнө ишенсе, өзүнө койгон максаттарын алда коюп, Кыргызстанды ойлоп неме кылсак, өсүп өнүгсөк болот.
Биз билгенден азыркы учурда сиз ушу Кореяга жол алып атасыз да, Кореяга барып, ошо Кореяны кыдырып, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу кандай экен Катар? Мисалы үчүн биздин кыргызстандыктардын айырмасы кандай экен мисалы үчүн? Кыргызстан менен салыштырганда албетте Кыргызстан өзүбүздүн өлкөбүз аябай кооз, тоолор бар. Бирок именно инфраструктура жактан караганда албетте бул аябай күчтүү. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй молго жаңы эле кирдик. Даже ажатканасы мындайча айтканда прям алтын сыяктуу салынган, аябай чоң өлө кооз да. Анан эмнеси болсо салыштырганда ошол. Анан мисалы мен Сингапурда болгонмун, Малайзияда болгонмун, Японияда болгонмун. Япония аябай алдыда мындайча айткандачы, ошондой сыяктуу. Бирок Япония менен салыштырмалуу экөө бирдей эле мындайча айтканда Катар менен. Жумуш издеп атканда өзүңдү неме сезесиң да, мындай эч кимге кереги жоксуң, мындайча айтканда дүйнөдө эң мындай жашоодо мындайча айтканда неудачник катары сезчүмүн да, анткени сен жумуш издеп жүрөсүң, ишо барып интервью боло элек, барып берип атасың, ар бир адам өлкөдө адамдар менен көрүшөсүң, ошого байланыштуу кичине аябай кыйын болгон биринчи бергенде. Аны айткам, ушунча келгенден кийин анан ата-эненин өзүм мындайча айтканда сүтүн акташ керек, бир чоң даражага жетиш керек деген ойдон барып тапшыра баштадым. Ошентип анан Zara деген эмеге кирдим, магазинге келгем. Ошо Zara магазинге чыштадым. Ага чейин ошо отелде 8 ай иштеп аткан ичинде аябай кыйын болгон биринчи барганда, анткени аңча жакшы түшүнбөчүм. Там бир нерсе десе, там go take десе түшүнбөчүм. Ошол эле сөздү билчим. Go take. Мындайча айтканда аңчы мындай профессионал аңчы билбечүм. Ошон 5-4 ай иштеп автобус менен келишет, машина менен келишет, алар машина менен келгенде алардын эмесин алчык, жүгүн мен мисалы алчым. Өзүм формам бар болчу, мындайча айтканда, ошо форма менен алып, отелдин эмесине чейин, комнатасына чейин алып барчым да. Анан алар мага айтчы, мага могу керек. Анан саат 8де мени ойготпой, мага келип, мага жардам берип кой, багаждарын алып барып, биринчи алып барганда эме болгон, кыйын болгон. Анан кийин уже көнүп калгандан кийин уже шустетип баштаганда уже чейип ала баштагансың. Эми айына бир $200, минимально бир $150-200 алчык. Бирок кыйын болчу да, шарт этиш керек, сүйлөшүш керек, түшүндүрүш керек аларга, подход особый керек, аларга мындай келип алып кеткен болбойт да. Жакшы мамиле керек, кандайсыз, жакшысызбы, жакшы жете болоңарбы, кандай жардам берейин, каяктан болсуңар, Катардан деп мындай жакшылап сүйлөшүп, мындай мамиле кылып, анан комнатасына алып барып берчик. Анан бошоганда албетте мен отелде жашаганда, отелдин жанында жашачык, өзүбүздүн үйүбүз бар болчу, отдельно отель предоставлять этет. Тамак ашты предоставлять этчи. Мисалы, понедельниктен пятница күнү жумушта болсок, жумуштан жечик, бирок кечинде келгенде, как положено, өзүбүз барып магазинге продукт алчык. Анткени кандай болсо да продукт менен эме кылыш керек болчу. Таза тамак жеш керек болчу мындай айтканда. Калган вторник, выходной күндөрү, суббота, пятница, суббота күн болчу. Ошол убакта мисалы биздин балдар футболго кетчи, же болбосо бильярд бар атайын жакын аралыкта бильярд ойночу. А мен болсо эмнегедир англисче улучшать этчим, бөлөк языкты улучшать этип, жумуш издеп, бир натыйжаны көрүп, зал бар болчу, залга барып ушинтип жүрчүк. Ошентип эле 5-6 ай өтүп кетти. Анан уже иштеп баштагам, жумуш издеп. Анан өзүм айтып кеткендей, биз канча бир комнатада 4 киши жатчык для начала, потому что мындайча айтканда белбой болуп келгенбиз. Анткени официант бар, ишак жумуш бар. Ошолорго мисалы бул эң ылдыйкы болуп эсептелет да. Жумуштун башталышы да, мына карьеранын лестницада. Ошого байланыштуу төртөөбүз болуп жашачык бир комнатада. Индус менен, пакистанец менен бир комнатада бир киши, 4 киши ошо бир эле кичинекей комнатаны алчык. Аябай кыйын болчу, анткени мисалы бирөө жумушта болсо, бирөөсү келет жумуштан, эшикти свет күйгүзөт, же болбосо кыймылдаганда үнү угулат да. Аябай неприятно действительно. Мындайча айтканда аябай кыйын болчу да ошол убакта биринчи келгенде. Бирок эмнегедир максат койгондон кийин ушунча келгенде бир какой-то результатка жетиш керек да. Бирок результатка жетиш керек десе, ошого келип 2-3 жыл ошол бир эле компания иштеген болбойт. Анткени зарплата аз биринчиден, экинчиден мотивация жок. Өсөйүн десең да, зарплатасы азыраак, еще өсүш үчүн кандайча бир 3-4 жыл иштеш керек да ал жерденчи. Анын арасында да бар 1-2 жыл же 1 жыл иштеп көтөрүлгөндөр. Бирок зарплатасы бир $200 эле кошулат, $100. Ошондо айырмасы жок болуп калат да. Мындайча айтканда, мындай карасам, мен досум иштечи Зарада, именно эмеде Дубайда иштечи да, Исхак деген бала бар, ошол иштечи. Ошону көрүп мен мотивация алчым да. Канча зарплата, жумуш кандай десем, ушундай түшүндүрүп берип, жумуш оңой, кичине кыйын болот болгону башына киргенде анан оңой кетет. Адамдар менен сүйлөшөбүз, адамдар менен мамиле кылабыз, коннекшн болот мындайча айтканда. Тапшырып көр дегенден тапшырып, ошол келип Зарага тапшырган болчумун. Тапшыргандан кийин анан өзүм айткандай венгриялык кыз эже бар болчу, ошо Оливия деген. Ошол кыз менен сүйлөшүп эме кылгандан кийин Шустриккен көрдү да, анан айтты, эме орусча сүйлөшүм дейт, ооба десем. Каршы анда 2-3 күндөн кийин эме интервью болуп, мен сени чакырам кел деди. Ошол
ошого барсам уже интервью 9-да уже бир 50 чакты адам уже дары болуп калыптыр, потому что Zara деген мындайча айтканда Альмаха деген компаниянын бүт немеси болот да, чоң компания болуп эсептелет. Бүттүгү билет, зарплатасы аябай жакшы мындайча айтканда отелдерге караганда. Ошого байланыштуу көптөр тапшырат өсүш үчүн. Анан барып интервьюдан өттүк, анын интервью болду. Мындай киргенде мындайча айтканда терять нечего болуп кирдим, то есть и так эле уже потеряно мындайча айтканда зарплата $500, жумушта албай деле койсо, от этого как бы ничего не станет да. Эгер мен кичине мындай переживать этсем, мындайча айтканда өзүмдү жоготуп берет болчумун да. Ошого байланыштуу уверенно эле барып кирип отурдум, анан айтты, канча миң иштейсиң, канча аласың, канча сага төлөп берели деп уже интервью алгандан кийин айттым, ушунча бир хотя бы минимально 6-7 миң реал төлөгүлө дедим. Мындайча айтканда бул $2000 болчу да, общий. $2000 төлөлө десем, к сожалению, ал вакансия бизде жок, старший как сатуучу, бизде жөн эле кассир бар деген. Анан кийин 1-2 күндөн кийин кел деген, 2 күндөн кийин келген уже контракт дайындап коюптур, айткан мага келип. Нурсултан биз сүйлөштүк, чоң менеджмент менен сүйлөштүк. Анан айтты, ушунда вакансия бар экен, кассирге зарплатасы минимально 6 миң, общий немеси менен включен, ошондо $1800, $1700 макул болсоң эме контрактка кол кой деди. Ойлондум, потому что обратно тияка барыш болбойт. Мындайча айтканда уже мен мындайча айтканда дно да, днодон башталганмын. Албетте өзүң иштеген жерин жамандабаш керек, бирок мындай ачыкка келгенде это начало да, мындайча айткандачы. Ошого байланыштуу макул болуп контрактка кол коюп, анан уже Zaraдан иштеп баштадым. Албетте айтып кеткендей, уже азыр 2 жыл болду Qatar Airways'те иштеп атам. Бул чоң компания болуп эсептелет. Буга кетердин астынан мындайча айтканда Zaraдан жазып, увольнение жазып өзүм кетип аткандан кийин мындайча айтканда Катардан үмүтүм үзгөн болчумун да. Эмне дегенде зарплата асасы болчу биринчиден, экинчиден аябай кыйынчылыктар көргөм. Анан жүрөккө эмнегедир бир катуу сезим калтырганда мындайча айтканда кайра келбейм деген максат койгом да. Аэропорттон кетип атып, болду буга келбейм, рахмат деп туруп, анан контракт алган болчумун круизге. Круизге тапшырып, круизден уже иштеп баштаткан болчумун да. Уже 3 ай иштеп койгон болчумун. Турцияда иштедик, анан Грецияга бардык, Грецияда жүрдүк, мындайча айтканда то же самое как продавец да, мындайча айтканда. Анан уже Qatar Airways'тен контракт алып калдым. Qatar Airways'ке тапшырган болчумун, 3 интервью болуп. Анан Qatar Airways'ке алгандан кийин уже койганда бияка эле жөн эле коюн. Qatar Airways бул мени кыйган болчу, мындайча айтканда. Кой бияка келип иштейин деп уже бияка которулган болчумун да. Мен бияка келип уже иштеп баштагам. Өзүм айткандай 1-2-3 ай аябай кыйналгам, анткени эртеден кечке чейин турасың. Анан уже убакыт өтүп, уже көнүп, уже кайсыл жактан кандай фишкалар бар, менеджерлер менен кандай сүйлөшүш керек, адамдар менен кандай мамиле кылыш керек. Ошонун баардыгын мындайча айтканда биринчи иштеген компаниядан Hilton'дан үйрөнгөм, потому что биз дайыма адамдар менен сүйлөшөбүз, адамдарга жакшы мамиле кылабыз, связь кылабыз, алар менен кандай мамиле кылабыз, мындайча айтканда психолог болуп каласың да, ошого байланыштуу адамдар менен сүйлөшкөндө үйрөнүп калат экенсиң да. Анан оңой болуп калат да, 3-4 ай оңой болуп калып. Анан өзүм айтканда ал жакта 2 күн таңкы смена бар, түшкү смена бар, ночь бар, ошосу эле кичине кыйын болгону, мындайча айтканда айык маянасы жакшы эле, өзүнүн немеси бар, плюстар аябай көп, бирок эң минусу ошол. То есть жакшы уктабайсың да, мындайча айтканда эртең менен таңкы смена барасың 5-те, түшкү смена саат 1-де башталат, кечки смена саат кечки 8-ден 5-ке чейин. Ошентип эле убакыт өтөт да, мындайча айтканда өзүңдүн жеке жашооң жок да. Жумуш менен үй, жумуш үй. Болгон эмнеси жакшы, мындай плюсуна айтканда, это зарплатасы өз убагында, мисалы, ооруп калсаң 28 күн бар, 28 күн официально төлөп берет. Официально барасың бир клиникага, ал жакта мисалы тамагың оорутса, эме болсо, сага жазып берет, 1-2 күнгө выходной бергиле дейт, просто и все, ооруп атат дейт. Ошол менен документ менен бересиң, как положено зарплата менен төлөнүп келет да. 28 күн оплачивать этет, калган 28 күн жарым акчасы 50% төлөйт. Калган 48 күн уже не оплачиваемый болот да. Мындайча айтканда Hilton менен Zara менен салыштырганда аябай жакшы да, ошол жагычы. Как положено бүт жагынан обеспечить этет. Главный сен өз убагында кел, главный сен эч кимге урушпа. Өзүң коллегалар менен, өзүңдүн чоң супервайзерлер менен жакшы мамиле кыл и сатканга аракет кыл, ошол да. Мындайча айтканда прям сатууга келгенде бул мол сыяктуу эмес да. Молдо как положено таргет бар, конкретно жабыш керек да. Жаппасаң, может быть, да, бөлөк жумушка мындайча айтканда жумуштан чыгарып салыш мүмкүн, же уже увольнение кетип салыш мүмкүн. Бул компанияда сатпасаң бир 2-3 ай, 4 ай берет, давай аракет кыл, хотя бы 1 айдын жабып кой дейт. Жапсаң уже дальше ушинтип иштеп кете бересиң да. Самый важный это өз убагында келиш керек, анан элдер менен жакшы мамиле кылыш керек. Эң башкысы адамдар менен урушпаш керек. Бул Катарда деле жүргөндө, бөлөк компанияда деле жүргөндө бирөөнү кол көтөрүп неме койсоң, уже жумуштан сразу чыгарып депортация кылып салышат да. Ошентип анан иштеп баштадык. Ошол азыр уже 2 жыл болду, Qatar Airways'те иштеп атат шүгүр. Ошол Кудайга шүгүр, ошол компания менен, жардам менен уже 13-14 өлкөнү көрүп койдук. Шаарлардан бир 25 шаарды көрдүк. Анткени өзүңүз билгендей Qatar Airways дүйнө жүзү боюнча эң алгачкы, эң жакшы авиа компания болуп эсептелет. Уже 15-25 жыл болду араң. Ошого карабастан уже чоң деңгээлге жетип калды да. Ошол плюстар ошол. 90% скидка берет, мисалы 50% скидка берет, ата-энеңе скидка берет, бүт немелер менен досторуңа скидка берет. То есть өзүң
өзүң тандап бүт документация кылсаң, скидка алсаң, уже все, уже ал болсо ошол скидка менен учуп неме болсо болот да. Мындайча айтканда, бул кичине жалкоо адамдар и заодно саякатты жакшы көргөн адамдарга да. Мисалы, мен кичине жалкоомун чын айтканда. Болгон мотивация жакшы, аракет бар, бирок кичине действительно жалкоом да. Мага мына ак көйнөк пиджаки болуп иштеген эле жагат. Мындай кара жумушка келгенде аябай мындай слабый мындайча айткандачы. Саякат болгон үчүн мен мындай аябай камайт да ошол жумушчу. Ай сайын иштейсиң, 1-2 ай иштеп, анан 3-ай уже кой мен Кореяга кетем же болбосо Японияга кетем деп визаны дардап коесуң уже. И все, бир 6-7 күнгө учуп барып кетесиң да. Анткени компания уруксат берет. Главный өз убагында кел, өз убагында доклад бер, сен кетип атасың деп ошентип неме кыласың да. Анан ошо биздин компанияда аябай көп кыргыздар. Бир 50-60 иштешет, официально иштешет биздин компанияда. Ошол бирибиз менен көрүшөбүз, кээде жумушта чогуу кафетерияда тамак жейбиз. Ынтымактуубуз, мындайча айтканда, бирибизге жардам берип, бөлөк клубтарда бар. Ошондой жумуш мындайча айтканда. Нурсултан мырза, сизге чоң рахмат. Ушул Катар өлкөсүнүн Доха шаарында биздин долбоорго, мекендештер долбооруна маек куруп бергениңиз үчүн биз сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Өз максатыңызга жетип, дагы жакшы тажрыйба алып, Кыргызстанга келип, ошол тажрыйбаңызды колдоносуз деп ойлойм. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектер ошону кабыл алып коюңуз. Рахмат, Алла разы болсун. Чоң рахмат.